Акын, ырчы, актриса жана тамсилчи Назара Раззакова өнөрүм өмүр шеригим көрсөтүүсүнүн каарманы. Көп кырдуу талант ээсинин чыгармачылык башаты башынан болсун. Куштар неге бийик учса көрүнөт, суук түшкөндө топ болуп бөлүнөт. Жүрөгүмдү üşүтпөй жылуу жака, алар менен учсам деймин алыстарга. Бакыт издеп бараткан жолунда бара албайм дегенмин, таба албайм дегенмин жалган. Сүйүү издеп бараткан жолунда уnuttум дегенмин, уттурдум дегенмин жалган. Кошмун дедим элестетип өзүмдү, канат жайып учкандыгым өнүмдү. Жылуу жактан тапкым келет бактымды, жалгыз болбой аттырсам дейм ак таңымды. Сүйүү издеп бараткан жолундан сагынбайм дегенмин, тарынбайм дегенмин жалган. Бакыт издеп бараткан жолундан адаштым дегенмин, алысмын дегенмин жалган. Канат кагып бараткан жолундан жеңилдим дегенмин, жете албайм дегенмин жалган. Канат кагып бараткан жолундан айта албайм дегенмин, кайрылбайм дегенмин жалган. Жалган. Раззакова Назара Ахметжановна 1982 жылы 18 мартта Россиянын Москва шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал эми таттуу балалык чагы Көгүлтүр көл жээгинде өткөн. Назар айым жаш кезинен эле ыр бийге шыктуу, чиймелеп сүрөт тартып, монолог айтып аткаруучулук өнөрдү сүйүп чоңойгон. Мектепте окуган мезгилинен тартып кандай гана маданий кечелер болбосун активдүү катышып, окуу жактан дагы тарых, кыргыз тил, адабият сабактарынан олимпиадаларга катышып, жеңиштүү мактоо баракчаларына татып, мектепти ийгиликтүү аяктаган. 1999 жылы окууну аяктап билимин борбор калабыз Бишкек шаарындагы Кыргыз улуттук академиялык Токтоболот Абдымомунов атындагы драм театр алдындагы театралдык окуу жайына кабыл алынып, ал жерде да алдыңкы студент экенин көрсөтө алат. Студент кезинде эле Арсен Өмүралиев өз театрына кабыл алып, ал жерден да мыкты сахна чеберлери менен таанышып, сахна үстүндө өнөрүн көрсөтөт. Аны менен катар Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство университетинен сырттан окуп, актрисалык өнөрү менен Кыргызстандын гана эмес, Казакстан, Тажикстан, Азербайжан, Түркмөнстандын мыкты режиссер, педагогдору менен иштешип, чеберчилигин өздөштүрүп, өстүрүп келген. Азыркы убакта Назара Раззакова акын, педагог, обончу тамсилчи, ар тараптуу өнөрдүн жаратманы. Бүгүнкү күндө каарманыбыз 75 тамсилдин автору.
кезинде элестетсем эле көлдүн жээгинде отурган бала кичинекей Назараны көрөм. Дайыма көлдүн жээгинде кум топурак менен толкундардын коштоосунда кыялданып жүргөн бир сары кызды элестетем да. Мен атам Жалал Абадтан, апам Таластан, экөө Москвадан таанышып, Москвадан баш кошушкан. Мен өзүм жалгыз кызмын. Кийин папам менен мамам ажырашып кетти да, экөө чогуу жашаган жок. Бирок мен баарды эле атамды жакшы көрчүмүн. Дайыма баягы байланышып турдум да атам мененчи. Туугандар менен байланышып турдум, байланышты үзгөн жокмун да. Анан бирок көл менен эле балалык кезим ошо Таласты элестетем да. Таласта тайтамдын колунда чоңоюп калдым. Бирок өзүм ошо Жалал Абадты аябай жакшы көрчүмүн кичинекей кезимде. Момдуп поезд менен келгендеримди, биякта эжекелерим аябай сонун, азыр көп эжекелерим да кайтыш болуп калбадыбы. Менин чыныгы жакшы көргөн бир Айкан деген, Кайыр деген эжекелерим бар эле. Папамдын бир туугандарычы. Анан ошолор аябай жакшы көрөт эле да мени. Кийимдерди тигип берип, келгенде ушундай конок кылып, тим эле көкөлөтөт эле да. Анан өзүм чоң атам дагы чоң молдо. Бирлик деген айылдан атамдар, чоң атамдар, ошо чоң апамдар, ушул азыркы менин көрсө бир эметчек болуш керек, ыраазы болушат болуш керек. Негизи эле ушул искусствону сүйүп чоңойгон экенмин. Ошо эжекелерим деле айтат, ошо кичинекей кезинде ырдачысың, менчисиң, антчысың деп. Ошо сүйүү менен, аткаруучулукту сүйүү менен искусствону сүйүп чоңойдум да өзүм. Ошо искусствону сүйүп чоңойдум. Азыр дагы ошо жүрөгүмдө бар. Сахнаны ыйык көрөм, сахнаны сүйөм. Сахнада мынтип профессионально иштегенди жакшы көрөм да. Назара Кыразакова көп кырдуу талант. Ал поэзияда өзүнүн терең ой жүгүртүүсү менен айырмаланат. Музыкада сырдуу, мукамдуу үнү менен белгилүү. Ал эми сахнада кайталангыс ролдору менен таанымал. Учурда Кыргызстандын бардык аймактарын түрөө кыдырып, чыгармачылыгын көрүүчүлөр менен бөлүшүп жаткан учуру. Эң алгачкы популярдуу тамсилимден окуп берейин. Үндүк эжем деген. Тосуп алыңыздар. Сулуулук салонунан келген экен. Сулуу сезим өзүн үндүк эжем. Өңүн эмес, үнүн дагы өзгөртүп, ичке сулук кылып көктөнтүп, курдаштарына мактанып калды кенен. Кыздар, алтындар, жакындар. Мен кечүү сулуулук салонуна бардым. Акчанын көзүнө такыр карабадым. Андан чыгып өзүмдү тааныбадым. Айныма мектеп красотка болуп алдым. Эки бетимдин брыштарын алдырдым. Көздөрүмдү чоң кылып тарттырдым. Моюнумду узун кылып көргөзүп, кызыл тастар жаптырдым. Анан тумшугума карап оттек сайдырып, калың каш, узун кепки тактырдым. Аттарымды дагы боетип апапак. Ашып кеттим окшойт, аккуудан атак. Деп, оозун чөй боштоңдуп, орусча кошуп чоюңдуп, ары бери басты коркоңдоп. Анда эки күндүктүн ооз ачылып, бири шок болуп, бири каткырып, бири чымчып тыйып, бери басты жыгашып. Кокой, бул жинди болуп калган го. Салонго эмес эле чын койгонго барган го. Ай доктур чакырталы, айталы. Байкуш соо болуп ой калган го. Десе экинчиси. Кой миш. Жаратылыш жараткан да баарыбыздар кандай, аккууну андай, бизди мындай, эми бул ким богу жүрөктү чүрүп, калыптыбы тиги кинодо ужастай. Жасатса болмок, акчасы жетсе анада, кичинекей мээси болсо башында. Назара айымдын чыгармачылык кечеси ар кандай багыттагы элементтерди камтыды. Каарманыбыздын сахнадагы эмоционалдуу жана чеберчиликтүү аткаруусу көрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурду. Окудум Искендер Рыскуловдун курсунан. Ошол жерде окуп жүргөндө эле Арсен Өмүралиев көрүп калды да меничи. Анан көрүп калып, аябай кыйын кыз экен, кыйын актриса экен, бул чоң актриса боло тургандай деп, мени өзүнүн театрына кабыл алган. Экинчи курсумда эле мен театрда иштечимин. Ошол театрга келгенде эле мына аябай Ак Жол Той театры болду. Бүт главный ролдорду ойнадым.
чындап эле азиз партнерлорум Азиз Мурадилаев мына бүгүн да көрдүңүздөр, экөөбүз сахнанын жылдыздары болчубуз. Мынакей ак кууну жана играем Андерсона деген бар го, жанагы утенок, ошону ак кууну, кара ак кууну, мен ак кууну ойночумун. Анан кийин Киносита деген японский спектакльде мен анда да суу, японка суунун ойночумун. Иши бардык ролдорумду аябай сүйчүмүн да, аябай сүйчү. Айтып атпайм, мен сахнаны сүйүп, сахнадан тойбой жашадым да. Бирок ошонун учурда деле, ошол сахнада жашап аткан учурда деле сахнаны сагына берчүмүн дагы, муну көкүрөгүм толчу эмес. Көкүрөгүм эч толчу эмес. Премьера болду, бүттү, дагы эмне дагы кыла турган бир ишим калып калгандай эле боло берчү да. Анан 2016-жылдан баштап мен тамсил жаза баштадым деп атпаймынбы? Мына азыр мен айта алам да, азыр мен ушундай көкүрөгүм толо. Анткени менин оказывается, мен ошо тамсилдерим калып атканына, тамсилге Кудайым мени даярдаптыр да. Ошол өмүрлөр мен тамсилге даярданыптырмын. Тамсил жазууга даярданыптырмын. Кудайга шүгүр, мына азыр көкүрөгүм толо. Китептерим менен азыр мынакей дүйнө жүзүндө айтып алдым. Кыргызстанда түрө кыдырып атам. Буюрса ошол китептерим менен, тамсилдерим менен дүйнө жүзүн кыдыргым келет да. Тамсил бул сейрек кездешүүчү жанрлардын бири. Буга чейин эркектер арасында мыкты тамсил жазган Тоголок Молдо, Райкан Шукурбеков, Медин Алыбаев сыяктуу улуу инсандар болсо, аял затында буга чейин бир да тамсил жазган айымдар болгон эмес. Бул да болсо кыргыз адабиятында жакшы жаңылык болду. Кыргызовду Тоголок Молдону уккандай эле болдум. Немелер абдан курч, изденген, актрисалык чеберчилигинде кеп жок. Ошол канча жыл, 20 жыл, 30 жыл иштеп келаткан болсо дагы ошонун чыныгы, сахна чебердигинге жете эле калыптыр. Сахна болгон баягы жолконуп гүлгө аттай тойлап мынтип турганында, ар бир баскан кадамында, артист катары дароо мынтип неметип турганында эч кимдин сөзүнө карабай, эч кимдин бут тосконуна карабай изденип, ушундай камчыланып турган кез экен. Мен ошого таасирлендим. Шамалды камчылы, бүттүлүгө сүйүмдү таратамын, өрөмдү жакыр менен тамчы, махаббат деңизин мен жаратамын. Досума махаббаттын эмимени, өзүңө жакыр менен баратамын. Досума махаббаттын эмимени, өзүңө тамчы болуп баратамын. Ооба мен жакыр менен тамчы болуп, өзүңө нөшөрлөнүп турам. Сулуу кийимиңден өтүп барып, эрдиңден ак жүзүңдөн турам. Досума махаббаттын эмимени, өзүңө жакыр менен баратамын. Досума махаббаттын эмимени, өзүңө тамчы болуп баратамын. Жан дүйнөбүз аябай байып, эртең эле тамсил жаза тургандай ушундай чоң дем менен отурам мен. Бул аялдын келиши көптөгөн мугалимдердин жан дүйнөсүнө жаңы жаңырык болду, эң негизгиси. Анан кийин куйкун сөздөрү менен бизди аябай сүйүндүрүп атат да. Назаранын чыгармачылыгын бир эле манас жеринде эмес, деги эле кыргыздын адабиятына киргизиш керек экен да. Акыркы бир 50 жылда Назаранын тамсилдерин уктум да. Мен азыр өзүмдүн сөзүм менен жеткире албай атам, бирок мен ушунун тамсилдеринде учуп жүрөм да, учуп байып жүрөм. Олонду авторлугуна менин негизи ушу чыгармачылыгыма канат байлаган, мени как актриса катары ушундай сыйлаган, баалаган адам бул Элмирбек Иманалиев болду. Жана да айттым го, менин досум, менин устатым деп ошон үчүн дайыма айтам ал киши жөнүндө. Ошол эң алгач оон жазганда, Билик бой деген оонум жазганда, ошол Эмирбек агайга көрсөткөм да. Бүгүн аны ырдабай калдым. Эмеси дагы кетпей калды да. Ошол оонумду аябай жактырган да. Ай сен деген туш бир башкача бир кайрыктар чыгып атат сенден депчи. Сен ушул өнөрүң дагы сен тырмагыңдын учунан чачың учуна чейин сахнанын адамысың дечи да. Ушундай сөздөр менен эле канат байлап коёлу эле да. Анан биринчи ошо уялып деп окуп көрсөңүз, сен кандай оон болуптур дегенде, ушундай ошол оонумду
айтканда улам айтканда сен оондогы жазасың болса сен укмуш оондорду чыгарасың ушул оончулугуңду жоготпо кыңылдап келдиби кармап кал жаз деп ушинтип эметип берчү да наставничество анан кийин куштар менен деген ырым жазылды мынакей жана ырдабадымбы ал ырды угузганда вообще таң калган сен оончу турбайсыңбы депчи сага мен мына оончу катары айтайын сен оондоруң эч бирөөгө окшошпойт өзүңдүн баягы эмең почеркиң бар экен депчи анан 4 оонум эле бар общий бирок айтып атпаймынбы менен мындай шаңдуу оон чыкпайт да дайыма бир мындай кыңылдап эме ыйлей турган оон. Кеченин жүрүшүндө каарманыбыздын автордук ырлары аткарылып, поэзиялар окулду. Кесиптештери тарабынан бир катар тамсилдери да жаңырды. Бул кыз баягы Кыргызстанда, Кыргызстан эмес азыр көп өлкөлөрдө эле аял затынан тамсилчи. Бул Кыргызстанда жападан жалгыз деп айтсак болот. Мунун азыр 3 китеби чыккан экен, ошо тамсилдер боюнча. Анан бардыгы эле белгилүү болуп, баягы бизге бетме-бет жолугушуп, өзүнүн аты затын белгилеп кетейин деп келиптир. Мен бүгүн бул жерде Тулпар жана Эшек деген тамсилин окудум. Бул аябай мындай тамсилчилерди билесиңер да баягы жаныбарларга, адамдарды жаныбарларга салыштырып жазышат. Ушунда эле аябай дегендей туура жазганда, себеби ар бир адам өзүнүн кызматын билбейт кээдечи. Бирөөнүн иштеген ишин көрө албайбыз. Адам затында болот да бардыгычы. Бул эмне үчүн мындай иш кылат, а мен эмне үчүн мындай иштеп калышым керек деген адамдар бар. Мына ушуну Тулпар менен Эшекке салыштырып жазган экен. Баягы Эшек мен эле иштей беремби, Тулпар деле иштебейби дейт. Көрсө ал Тулпардын күлүгүнө Эшек жетпейт. Бардык нерсенин өз айырмасы болот да. Бул Назарага мындан ары да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Калеми дайыма курчуй берсин. Кыргыз журтчулугуна эмес өлкөгө белгилүү кыздардан болуп өсүп өнсүн. Өзүнүн негизги кесиби актриса экен. Актрисалыктагы аябай жакшы чыгармаларды ойногон экен ушул кезге чейин. Анан баягы жүрөгү өзү айтканда, өзү да бир сырдашып калганда айтты эле, мен киммин деген дагы ыр бар экен уктуңуз да. Ошол мен киммин деген ырымда мен аябай актрисамынбы, энеминби, киммин деп аябай издеп жүрүп, көрсө мен тамсилчи экенмин эже деп күлдү да. Чын эле ушундай тамсилдери дагы мындан ары дагы өнүп, өсүп, китептери чыга берип, бардык журтчулукка белгилүү кыздардан болсун. Назара эженен эң эле ала турган нерсе бул шайыр мүнөзү, тырышчаактыгын, анан талантын, жоопкерчиликтүү мамиле жасаганын мен ойлойм. Ушу жоопкерчиликтүү болуп, баягы талыкпай эмгек жасагандан ушунча китеп, ушунча тамсил, оон, текст жазып атат да. Ошол талантынан эмгек деп ойлойм да, ушунун баарын эмгектен жаратты деп. Эмгектениш керектигин, анан баягы шайыр сынып, шайыр болуп жүрүп сахнадан өзүн алып жүргөндөрүн, мындай аурасын өзүмө баягы мындай кесибиме мындай плюс катары алгым келди ушул жагын. Каарманыбыз учурда 3 китептин автору. Мен киммин деген китебинде автордун чыгармачылыгы жалпы жолунан камтылса, Тамсилдер таймашы китебинде болсо кыска нуска жазылган сатиралар орун алган. Бул менен кыргыз маданиятынын көркөмдүүлүгүн, тереңдигин жана сулуулугун дагы бир жолу көрсөтө алды. Мен киммин? Мен адам. Бир-бирөөгө жамандык тилебеген. Күн сайын максатыма сапар тартам. Кыяндарда, сезимдерде жашап келем. Ар күнү адам болууга үмүт кылган. Мен киммин? Мен аял. Жүрөгүмдө сүйүү оту күйүп турган, назиктик, акылмандык толуп турган, дүйнөнү сулуулук багындырса, үлүшүмдү ааламга кошуп турам. Мен киммин? Мен энемин. Мээрмени курчап алган, эң бийик, эң тунук сезим эне бала ортосунда. Көрбөсөм да, күн нурун, ай жарыгын, балам көрсүн, балам жетсин бактына. Мен киммин? Мен актриса. Чыкканмын алгачтаптан бир жолго, өнөрдү кең тала бийик соого, театрды сүйүп мен багынганмын. Образымдын ар бирин теңеп тоого. Мен киммин? Мен обончу, аткаруучу, жаратуучу, терең ой асылдарын мен табуучу,
Kança kazıp özümdü izlensem da tübüne жетелетмин кең алуучу. Тамсилди негизи баягы театрда окуп жүргөндө бизде алгачкы тамсил айттырчу эле. Актерский мастерствобузду өстүргөнгө. Анан тамсил жанры абдан ошондо жакты да магачы. Аны ошондо эле билдим да, что тамсил аз экен. Көп жакшы тамсилдер айтылат. Студенттер көп, тамсилдер аз. Анан ошондо мынтип ойлонуп, ичимен бир мынтип кыялданып койчу элем, буйруса бара алма жетсем, кийин тамсилчи болом, тамсил жазам дечү элем да. Жаштын тилегин берет экен да. Кудай жаштын тилегин берет экен. Түз жүрсөң, жан дүйнөң таза болсо, искусствону чындап сүйсөң, Кудайым өзү берди го деп ойлойм. Ушул мынакей азыр мынакей Кыргызстандан чыккан биринчи тамсилчи айым деп атат эми. Ошондой бир рекорд кылып, 75 тамсилдин автору болуп отурам. Sen bidin dostum, gün çayırday batıp kalsa sen bidin dostum, yıldız uçsa asmandan sen bidin dostum, jakşı adamdı joluktursam sen izdeyin dostum. Bulbul bakta sayrasa sen bidin dostum, komuz güsü uğulsa da sen bidin dostum, naristenin ünün uksam sen bidin dostum, dostlarımdı görüp kalsam sen izdeyin dostum. Gitme soranam senden, gitme dostum, eline gelgen bir kut ele, todoy bolup turgan, gittin dostum attın erte, kayda şaştın, kayda nege. Göl tolkusa görür sen bidin dostum, Жаңгыр жаса бурганактап sen bidin dostum, telefonum шыңгыраса sen bidin dostum, жаз айлардын апрелинен sen izdeyin dostum. Gitme, gitme soranam senden, gitme dostum, eline gelgen bir nur ele, jarık çaçıp durgan, gittin dostum attın erte, kayda şaştın, kayda nege. Эмкемда кетип калганда абдан баягы бир тууганым, мен өзүм жалгыз кызмын да, бир тууганымдай көрчүмүн ал кишини жанагы. Ошондой бир жүрөгүмө жарылып, кетпе досум, кетпе деген ырым чыкты. Ошо арнадым да агайыма, досума деп. Ошо негизи оюнчулугума ушул агайдын дагы түрткүсү чоң. Драмалык тамсилерге кезгелди окшойт. Роза менен Чырмок деген тамсилерди кабыл алып коюңуздар. Жаз келип, жан дуулар кайратылып, чыкты күн да жылмайын нурун чачып, айлана түрлүү көйнөк кийингендей кызыл сары гүлдөр чыгып жашылданып, бир сулуу гүл
Ал гүл роза өсіп гүлігін. Жыттаса жыты оқмыш, бары сүйген. Көре албай башқа гүл чөйдағы. Қылсаң не жоқ болады деп өмір сүрген. Дұшманды алыстан іздемей, бар болсын жаныңда жүрет деген. Bir günü Çırmoğuk'taki töycaktan bilet özün alınдағы darametin, Rozaға жетпестігін кереметин, Розадай eç sulu al olmasın, Rozaдай жыттуу ал жыттанмасын, Розадай айлананы соқтандырбай, миң әрекет қылып қиялдансын. Қошама қулық қошып мен алдайын, түп тамыр менен аны жоқ қылайын, деп Çırmoğuктун бұзылып ойы ашқа. Қайырылды қалып гүлі розаға. Ау, роза! Роза гүл! Мені қара! Мен Çırmoğuk гүл! Саға жақын бошына! Көкөлі биіктеп сен тұрсаң да, жаныңдағы бізді сен еш ұмытпа. Алысқы гүлдерден біз жақынбыз ғой, сені бұршақ астында тұрамыз ғой. Аянбай, аянбасақ дейін мен, жардам керек болса бір-бірімізден роза. Ұғып жатасың ба алтыным, сұлуым менің жақыным. Деп Çırmoğuk бұл жағынан жайлады. Жан талашып, жабышып, табынына байлады. Роза ұғып, роза қарап үстінен. Қайсыл гүл бұл? Çırmoğuk деген гүл бар ма? Тағыласты сыйлабас, тағын мұнда мен дағы. Қошылардың жақшысы, аналардың бақтысы, генен болып тамыры, өсіп биік гүлачат, бажыраян бардығы, деп Роза Çırmoğukқа сылық гүлін. Башын екеп, мақұл болып сүріп сөйлен. Çırmoğuктың чырағына май тамып, Çırmalıғаның сабына, орылып жақын Розаға, айтқан сөзі жақшы екен. Bir sululuk elemez, жүрек akıl var eken. Bir mağda Çırmoğuk pat-pat kovulup, bir de gülüp, bir de öylep culunup, harmanın aytıp girdi boğulup. En jakadaşı gün değmey, alırları bana göp jetpey. Üşüğümün kelede muzdayımın, çeyrağım çakpay kuğrayımın. Cutsam deyim ava üstüne, ıldıydan görmeyip göğüden, ösüp gülgalayım çözümdün. Senin sulu çırayına gönlüm, seni benim bakıp tamam ömürde. Deyip Çırmoğuk, çırmap girdi Roza'na. Gündür ödü, cuma ötpey, жетпей ayga, katı olup kaynattınıp saptarı, tamırları jayılıp kara жерге, өстүрбөй талкалады Роза. Баягыдай жыты, алыр, өзү жок, соолуп гүлү жалбырак тамыры, сулуу Роза бир заматта кыйнады. Дүйнө жүзүн тамсили менен багындырам деп ойлойм. Бирок сахнадан актерлук кесибимен кетпейм деп ойлойм. Анткени бул актерлук кесипти мен абдан сүйөм. Өнөр ээси кыргыз искусствосуна, адабиятына, маданий руханий байлыгына өз салымын кошуп, камчылап, чыгармачылыктын түйшүгүн көтөрүп, талыкпай үзүрлүү эмгекти кылып келе жаткан кези. Учурда Кыргыз жазуучулар союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси, көптөгөн театралдык, эл аралык фестивалдардын лауреаты боло алды. Раззакованын эмгек жолу менен катар жазган кыйытма таасирдүү тамсилдери таалим тарбиясы менен келечек муунга кенен жайылат деген жакшы каалоолор менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз.